Ассаламу алейкум устаз. Жакында кайнатам каза болгон. Мен келинмин, 40 аш беребиз деп жатышат. Бидат болот деп айта турган болсом, менин сөзүм өтпөй калышы мүмкүн. Эгер бул учурда күнөө болуп калбайбы? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Албетте шариятта адам өтүп кеткенден кийин коюлгандан кийин жана үчүлүгү же жетилик деп коюп 40 күн же ашы деген мындай нерселер шариятта жок. Динге киргизилген жаңылык. Ошол кезде туугандары же башкалар чогулуп Куран окутчабы же жыт чыгарабыз дейби, ушундай нерселер албетте туура эмес. Анан муну билген киши эми туугандарына жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып. Анткени бул момун мусулмандын сыпаты. Аллах субханаху ва айткандай, силер жакшы үмөт болгон адамдар чыгарылган, жакшылыкка чакырасыңар, жамандыктан кайтарасыңар деп Аллах таала айтып атпайбы. Анан албетте бул нерсе биздин Кыргызстанда өтө көп тараган, аябай сиңишип кеткен көп жерлердечи. Анан эми адам баласы колунан келген мүмкүнчүлүгүнө жараша жакшылыкка чакырат. Урушуп талашып кетпей, алар менен жаман көрүшпөй, бирок чындыкты айтып, мындай нерсе болбойт шариятта. Эгерде өтүп кеткен адамга чыныгы жакшылыкты каалаган болсок, шарият көрсөткөн эреже менен жакшылыктарды каалайлы, жакшылыктарды жеткирели деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Анан эгерде алар баш ийбей, укпай коюп, өздөрүнүн билгенин кылган болсо, бул айла жок. Анткени ал киши өзүнүн мойнундагы милдетин аткарды, ошол менен кутулат. Эгерде унчукпай койсо, анда жоопкерчилик бар. Өзүнүн колунан келишинче жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин укпай коюшса, аткарбай коюшса, өздөрүнүн жоопкерчилиги. Ошондуктан мындай нерселер эми баардык жерде эле кездешет. Анан динди түшүнгөн, ушул маселени түшүнгөн адам алдын ала негизи даярданып мындай нерселерди айта жүрүш керек. Элдерге, туугандарына мисалы мындай нерсени такай айта жүрүш керек. Анан убагында мындай иштер менен баягы иштешүү жеңил болот. Эгерде алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй, айтпай койгон болсо, анан ушундай учурга туш болгондо уларды оңдош кыйын да. Ошондуктан элдерге динди үйрөтүү максатында дайыма ушундай нерселерди эскерип айтып, түшүнгөн адамдар алдын ала даярданып туруш керек. Колунан келишинче. Баарын жоя албаса да, жок дегенде азаят.